Урматтуу чет жакта жүргөн мекендештер. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы сиздерге 2025 жылдын 30 ноябрында боло турган алдыдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо тууралуу маалымдайт. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны мекенинде же чет жакта жашап жатканына карабастан шайлоого катышууга бирдей укуктуу. Сиздердин добушуңуздар өлкөбүздүн келечегин аныктай турган элдин добушунун бир бөлүгү. Алдыдагы шайлоодо чет жакта аралыктан добуш берүү колдонулат. Бул механизм консулдук каттоого турбастан добуш берүүгө мүмкүндүк берет. Шайлоо мыйзамдарына ылайык көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш берүү күнүнө карата активдүү шайлоо укугуна ээ болгон жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп саналган, башкача айтканда Кыргызстандын аймагында каттоосу бар болгон, биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын бардык жарандары шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Добуш берүү күнүндө шайлоо участогуна биометрикалык идентификациядан өтүүдө шайлоо жабдыгы сиздерге өзүңүздөрдүн округуңуздар боюнча бюллетенди басып чыгарып берет. Ошондуктан шайлоочулардын тизмесине өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдүн бар экендигин алдын ала текшерүүңүздөр өзгөчө маанилүү. Консулдукка барып, же тизме электрондук порталы аркылуу жеке кабинетке кирип өзүңүздөрдү текшерип алсаңыздар болот. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн маалыматыңыздардан каталарды же так эместиктерди тапсаңыздар, кийинкиге калтырбастан 2025 жылдын 19 ноябрына чейин аларды оңдоо тууралуу арыз бериңиздер. Урматтуу мекендештер, сиздер мекенибиздин тоолоруна жакын жерде же алардан алыс жерде жүрбөңүздөр, өлкөбүздүн бир бөлүгү, келечеги жана сыймыгы болуп кала бересиздер. Аралык сиздердин тандооңуздарга тоскоол болбосун. Өзүңүздөрдү алдын ала текшерип, сиздердин добушуңуздар угууларына ишениңиздер.